Assalamu alaikum. Biz Ысык-Көлгө семинарды баштадык. Буюрса, ошол сөздүн башын биз заместитель казы Алмазбек ажыга куттуктоодо беребиз. Так, şimdi ne yapacağız? Meyrimdi jana райымдуу Алланын ысы менен баштайбыз. Жана пайгамбарыбызга салам салаваттардан кийин ассаламу алейкум, урматтуу эжелер, урматтуу агайдилер, карындаштар. Бүгүн бир менин жашоомдо дейбизби, же Ысык-Көлдүн тарыхында дейбизби, ушундай бир иш окуя болуп турат да, иш чара. Атабейди? Айткан себебим буга чейин мисалы үчүн эркектер үчүн намаз окуу жерлери бар эле, мечиттер көп. Аялдар да кичине сабак ала турган бир намазканалар бар эле, мечиттин бир бөлүгүндө аялдар үчүн да бир бөлүм бар эле. Бүгүн болсо ушул биздин арабыздагы биздин бир тургандар, ушу азиз бир тургандар ушундай ислам дининен кабар алып, балким кабарыңыздар болсо керек, бирок ошонун ичинен дагы тагыраак маалымат алып, ушу дин туурасында Алла Таала бизге эмнеге жараткан максатын үйрөнүү, эмнелерди кылышыбыз керек экен, кандай ибадатты кылыш керек, ал ибадатка чейин эмне жасаш керек экен, ошол нерсени ушинтип бүгүн аз киши болсо дагы ушу биринчи жолу биз самалды баштап атканы, бул биз үчүн жана айткандай мен үчүн дагы балким Ысык-Көлдүн тарыхында акыркы кырында мындай нерсе болбосо керек. Муну көрүп мен бүгүн себеби айтып атканым дагы азыр бүгүн жума күн, ыйык жумада баштадык. Жумада ошол Ниматулло устазыбыз ушул муктаж адамдарга, майып адамдарга кандай сабак берүү, ушу ойго келип калганы, кайсына келип чыккан туурасында жана кайсы жерлерде кандай сабактарды өткөзүп келаткандыгы, жетишкендиктердеги жана кыла турган иштерибиз жана кемчиликтери туурасында айтып өттү. Албетте чын моюн калыш керек, бул нерсени биз көп баамдап алыптырбыз. Бул нерседен айтканда көңүлгө албаптырбыз чындыгында. Оюбузга келбептир деп айтканда. Мына бүгүн Аллага шүгүр, ушул Ниматулло ажы келип ушул нерселерди бизге маалымат катарында мага эмес, мына бүгүнкү ушу мечитке чоң миңдей адам бар. Ошо миңдей адамга чоң маалыматтарды айтып, көбүбүздү ойлондуруп койду. Демек, бизде ушундай кемчиликтер бар экен, Кудай буйруса эми дагы кийинки айларда ушундай жакшы пландар бар экен, Кудай кийинки жылдарга да жакшы пландар бар экен. Ошого чейин ошондой бир көрүнүштөрдү жоюп, жаман көрүнүштөрдү, жакшы нерселерди мындай силерге тартууга аракет кылалы иншалла. Себеби айткандай чындыгында биз көңүл бурбаптырбыз. Анан эми сөзүбүздү узатпастан, албетте, мына бүгүн кандай бир жакшы күн. Балким сиздер бүгүн ушул баягы жаңы биринчи класска келгендей сезип атсаңар керек, балким мектепке жаңы келгендей болупчу. Жаңы тамга таанып аткандай болушу мүмкүн. Бул да эң чоң нерсе, балким ушул бүгүнкү сиздердин бир тамганы таанышыңар менен же бисмилла айтышыңар менен балким сиздер кызмат кыла албай калган, сиздер мындай айтканда мындай көп батасын ала албай калган, өтүп кеткен ата-энеңиздер болсо, Кудай буйруса ушул бир келменин урматында алардын бейиши, алардын кабырдагы нуру болот деп мен толук ишенем. Себеби көптөгөн далилдер бар. Эми ошондуктан бул жакшы самалды ушу баштап уюштуруп, ушул атайын убактысын бөлүп, атайын сабак уюштуруп келген Нимат устазга жана жанында келген мугалимдерге дагы
өзүмдүн атыман Ысык-Көл облустун мусулмандар казыяттын атынан сиздерге чоң терең ачык айтам дагы. Кудай буюрса баарыңыздарга ден соолук каалайм, узун өмүр каалайм, анан бекем ыйман каалайм. Кудай таала баарыбыздын жүзүбүздү кайда болсо жарык кылсын иншалла. Кудайым бөөдө кыштан бар баладан сактасын. Баарыңызга чоң рахмат, ийгилик каалайм. Allah razı olsun Kazeke inşallah. Kudayım buyursa bir niyetiniz buyursa şu 3 günün içinde şu en negizgi meselelerdi yürüttü da bizim maksatımız. Yani Leylek'e barganda Canlıvat'ta gördük de şu Kur'an'a düşüp kaldı da 3 günün içinde. Çünkü hareket edecekken Kudayım buyursa bunlarda niyetiniz var. 3 günün içinde muallim sahnini bütüp kalat diye oyduğumuz inşallah. Kudayım buyursa, жақшын hareket kılınızlar. Noyabr ayında egzamin болады. 2 umra var. Bekem. İnşallah. Бесплатно болады, ha? Bişkek'te 15 günlük jardım. Anan sentyabr ayında Bişkek'te 15 günlük seminer, yatakxana seminer. Üç mal tamağı menen yatakxana бесплатно болады. Желающиlerге eşik açık. Eşik açık постоянно. Eşik unutmayın. Allah razı olsun. Kazıkıya. Bedduamız. Amin. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulillah. Cenab-ı Allah'ım. Özün verimli rayıpcasın Allah'ım. Şu özgünlüğün bizge bergen nimetlerine özü şükür kıldık. Cenab-ı Allah'ım. Şu sağlıktan ustadlarga Kuday Teala oşu allarında kanday maksatlar bolsa, oşun maksatlarını tez kötürgenge жеңилдигин берип, жана жугумдугу Allah'ım. Amin. Cenab-ı Allah baarык kudret özüңдө Allah'ım. Uşu ilim alıp atkan, uşu bir tuğandarga da Kuday Teala uşu ölümden aldın, özüň ululuğundu bilip, özüň alda ardı özü jaratkan maksatыбызды bilip, özüň alda жүзү жарып калышты Kuday Teala насип кылсын. Мына ошо отургандардын баарына, үй бүлөлөрүнө, bir тугандарына, багып аткан баардык балдарына, кыздарына Kuday Teala бекем ыйман, ден соолук, uzun ömür жана ата-энесине кайрымдуу, үйүнгө саналып жардам сөз кабыл Amin Allah. Allah razı olsun. Рахмат. Kudayım sağlam. Özün жакшы ба? Жакшы ба? Kudayla жүрөбүз. Kudayım жақсы сабыр. Cumamı darmanık olsun. Selam. Özür dilerim. Жақсы.